Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты жаңыланып, кызматтык кеңсе курулуп жатат. Имарат заманбап бүткөрүлүп, кызматкерлер үчүн толугу менен шарттар түзүлөт. Бул эски зданияны капитальный ремонт кылтабыз. Бул жумушту өзү июндун 1-ине баштаганбыз да. Спорт зал куруп атабыз, жаңы роуду куруп атабыз. Еще мындан фасадтарын, эски зданиянын фасадтарын еще гаражы бар. Ушуларды кылып атабыз. Эскерте кетсек, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө 2024 2 январ күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев 12 жаңы унаанын ачкычын тапшырган. Иш-чарада атайын кызматтын төрагасы райондук бөлүмгө жаңы имарат салынып, кызматкерлердин айлык маянасы жогоруларын билдирген болчу. Мына президентибиз жаңы жылдын алдында сиздерге дагы ушундай белек кылып отурат. Мени жеке өзү тапшырма берди, барып ушул техникаларды президенттин атынан сиздерге тапшырып коюуга. Кудай буйрса 2024 жылы жаңы сиздерге роудун имаратын куруп беребиз. Так, бардык шарттарды жасап беребиз. Айлык маянаңарды көтөрөбүз Кудай буйрса 24 жылы. Мына ошону менен сиздерге шарттар түзүлөт. Мен ойлойм, сиздер дагы элге таза кызмат кылып бересиздер деп. Бүгүн 5 сентябрда ИИМдин ардагерлери Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө барып, курулуш иштери менен таанышты. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан милиция кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын айтып, ыраазычылыктарын билдиришти. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине түзүлгөн ушунчалык шартты жакшынакай кылып куруп атышат. Буга биз Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн ардагерлери жалпы ушунчалык ичибизден сүйүнүп, мындан сырткары жалпы эле коомчулук эл ушунчалык ыраазычылыгын билдирип сүйүнүп атышат. Мына Кудай кааласа, жакынкы 1-2 айдын ичинде бул ички иштер бөлүмүнүн жаңы имаратына киребиз деген ойдо турабыз балам. Өтө чоң өзгөрүштөрдү кылып аткан биздин президентибиздин ушу командасына, ошондой эле айрыкча биздин генерал полковникибиз Камчы Кыдыршаев Ташиевке албан зор алкыштарды, ийгиликтерди каалап, ыраазычылыкты билдирип койгонго уруксат этти балдар. Жаңы жылдын эртеси 2 январ күнү дем алыш күнүнө карабастан Камчыбек Кыдыршаев келип 12 машина Сузак роодусуна белек кылып берди. Бир жолу ошондо өзү сөз берди, ушундай биз шарттарды түзүп атабыз, УКМКны бүттүк, Кудай буйрса эми ички иштер министрлигинен баштайбыз деп айтып, сиздерге быйылкы шартка байланыштуу, ыңгайлуу шарт болгондугуна байланыштуу сиздерге жаңы здание салып беребиз. Бүгүн келип, ушул жерде 50 кызматчы балдар бар экен. Ушуларга биз бир күн түштүгүнү кылып берелик деп ардагерлер келип карап отурган жайыбыз. Эми шарт кандай дейбиз? Шарт ички иштер министрлигиге мурдага караганда Кудайга шүгүр эле өтө сонун мындан ашыкчасы болбойт деген ойдомун. Имаратты куруу иштери ушул жылдын июнь айында башталып, ноябрь айында бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Курулуш иштерине каражат демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Айбек Исабеков, Самирбек Ойчубаев, Регион.